Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында элдик техсервис айыл чарба кооперативинин базасында талаа күн өткөрүлдү. Анда агрардык өнүктүрүү департаментинин өкүлдөрү жана дыйкан фермерлер катышып, той даярдоонун жаңы ыкмалары тааныштырылды. Карагулжадан келген дыйкан Шермамат Арзалиев бул семинардын пайдалуу болгонун айтат. Анткени иш-чарада жүгөрүнүн түшүмдүү сорттору жана силос даярдоонун жолдору көрсөтүлдү. Анын айтымында заманбап ыкмалар түшүмдү көбөйтүп, тоютту сапаттуу даярдоого шарт түзөт. Дыйкандар көрүп суктанып турабыз. Себеби булардын айыл чарба техникалары көп экен. Андан сырткары силос кышкыга чыктуу той даярдоондагы өздөштүрүштүр. Бизде союз мезгилинде болчу, биздин райондун аймагында. Андан кийин колдонулбай калган. Ушулардын тажрыйбасын көрүп, өзүбүздүн районго барып, дыйкандарга, фермерлерге айтып, ушуну колго алсак деген ойдо турабыз. Семинардын жүрүшүндө адистер силостун мал үчүн тоюмдуулугу жогору экенин айтып, аны даярдоо, сактоо жана жүгөрүнүн мол түшүм бере турган сорттору тууралуу практикалык кеңештерди беришти. Быйыл биз дагы хаммерден бердик, чемп бердик. PL 700 деген бул данга берет. Кызылдан малды семиртет. А силоска биз ойча пока торо Кыргызстанда именно бул Куршап жакта торо жакшы көрсөтөт. Быйыл биз күтүп атабыз 50 тонна средний алат го. Ушундайчы. Но кичине суу менен бияк тартыш болду. Силостун технологиясы бар. Качан чапыш керек, кийин комбайндагы таңдаш керек. Данды 4кө бөлүш керек. Бөлүнбөсө бул жөнүндө кетип калат кашекке. Мал сиңбей калат. Акыркы жылдары аба ырайынын туруксуздугу тойтко болгон муктаждыкты көбөйттү. Ошондуктан сапаттуу азык даярдоо ыкмаларын жайылтуу мал чарбасын өнүктүрүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Бүгүн ушул иш-чаранын алкагында ушул фермерлерге практикалык көргөзөлүү деп атабыз. Ушул жүгөрүнү өстүргөндө кайсы мезгилде оруп жыйнашыбыз керек. Ошол биздин даярдаган тоюттарыбыз ушул малдын асылдуулугуна көбүрөөк продукция алганга, сүт өндүргөнгө мүмкүнчүлүк берет, шарт түзөт. Негизги ушул иш-чаранын максаты ушу фермерлерге айыл чарбасындагы жаңы инновациялык ыкмаларды сунуштоо. Адистердин айтымында мындай семинарлар дыйкан фермерлер үчүн чоң жардам болот. Анткени жаңы ыкмалардын жайылтылышы той даярдоодо жана өрүүн тандоодо да натыйжасын көрсөтөт. Нурастан Бактыбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.